Кутмандуу кеч, ардактуу көрөрман, кайрадан шоу бизнес айдыңындагы акыркы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Сиздер менен мен Сезим Мелимбекова. Студенттик гүл курак, сонун жаш курак демекчи, жаштыктын жалындуу күндөрү дал ушул күндөрдө экенин эч ким тана албаса керек. 17 ноябрь студенттердин эл аралык күнү белгиленди. Ал эми өнөр адамдары дал ушул студенттик күндөрдү жылмаюу менен эскеришти. Ырчы Нурматсадыров Мураталы Күрөнкиев атындагы музыкалык кесиптик окуу жайын жана Бибисара Бейшеналиева атындагы искусство университетин аяктаган. Студенттик кезде аябай кызыктуу күндөр өттү. 9-классты бүтүп эле Мураталы Күрөнкиев атындагы музыкалык окуу жайда окуп калдым. Боюм аябай эле кичинекей эле. 5-класстын баласындай болчумун. Окуу башталганда студенттик билет алдым. Ал кезде студенттер үчүн троллейбуста жүрүү бекер болчу. Бир күнү досторум менен троллейбуска түштүм. Айдоочусу орус экен. Мени көрүп студент экениме ишенбейт. Же мен орусча билбейм. Мени алдап башка бирөөнүн билети менен жүрөт деп ойлоду окшойт. Мен кайра этая деп коем. Жанымдагы досторум каткырып күлүшөт. Айдоочуга баарыбыз айтып жатып акыры ишендиргенбиз деп Нурматсадыров студенттик кезин жылмаюу менен эстеди. Ырчы Гүлназ Чыныбек кызы Ош мамлекеттик университетин бүтүргөн. Студенттик кез чындыгында эң кызыктуу учур. Эстеген сайын жылмайып алам. Эсимде 17 ноябрь күнү кадимкидей эле майрам эле. Өзүбүз жатаканада жашаган студент болсок, акчабыз деле анчалык көп эмес. Майрамда эмне кылып майрамдайбыз деп ойлоно отуруп, кафеге барып бийлемей болдук. Алгач сүйлөшүп алып, жатаканадан кукси, роллтон менен курсагыбызды тойгуздук. Тигил жакка барып, ортодон акча чыгарып, бир фанта менен бир салат алдык. Түгөнүп калса кетип калабыз деп бири-бирибизге "Эй, жебе, түгөнүп калат" деп кичинеден жеп, анан бий бүткөндөн кийин жатаканага барып жатып алат элек. Биздин кезде майрам ушундай өтчү деп эскерди Гүлназ Чыныбек кызы. Куудулдардын арасынан алгачкы жолу Кыргыз Республикасынын эл артисти Келдибек Ниязовдун 70 жылдык маарекеси белгиленди. Куудулдун маарекесин куттуктап келген Кыргыз Республикасынын эл артисттери куудулдар көрүүчүлөргө өнөрлөрүн тартуулашты. 16 ноябрда Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында Кыргыз Республикасынын эл артисти Келдибек Ниязовдун 70 жылдык маарекесине арналган салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Концерт Амантай Кутманалиев, Азамат Болгонбаев, Асылбек Маратов баштаган акындардын Келдибек Ниязовго арналган куттуктоо ырлары менен башталды. Куудулдун маарекесин куттуктап келген Кыргыз Республикасынын эл артисттери Алтынбек Сапаралиев, Күмөндөр Абулов, Сымык Бейшекеев, Куудул Жамбыл Камчиев, Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын ырчылары концертке келген көрүүчүлөргө өнөрлөрүн тартуулашты. Белгилүү болгондой, Келдибек Ниязов 1952 жылы 8 сентябрда Нарын облусуна караштуу Нарын районунун Куланак айылында туулган. 1969 жылы Куланак айылындагы орто мектепти аяктап, 1972 жылы 2 жылдык эстрадалык студиядан окуп, улуттук эстрада жанрынын негиз салуучусу Чорок Кожомжаров менен бирге иштешкен. 1989 жылы Бибисара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин маданий массалык иштер боюнча факультетин аяктаган. Окууну аяктаган соң Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз мамлекеттик филармониясында эмгектенип, эл артисттери Токтосун Тыныбеков, Ашыралы Айталиев, Тууганбай Абдиев, Замирбек Үсөнбаевтер менен бирге чыгармачылык жолдо бирге иштешкен. Белгилүү Куудул Асанкул Шаршенов менен кыргыз сахнасында кыргыз элине күлкү шаң тартуулап, дээрлик 30 жылдан ашык бирге жүргөн. Келдибек Ниязов Кыргыз СССР Жогорку Советинин ардак грамотасы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңдирген артисти, Кыргыз Республикасынын эл артисти ардактуу наамдары менен сыйланган. Ырчы Омар 3-чү ирет ата болду. Бул кубанычтуу жаңылыгы менен социалдык тармактагы баракчасына бөлүштү. Ырчы Омар 3-чү ирет ата болду. Бул тууралуу Ырчы мырза бүгүн 19 ноябрда социалдык тармактагы баракчасына туулган күнүмө утурлай сонун белек болду деп сүйүнчүлөгөн. Достор, сүйүнчү уулду болдум. Батаңыздарды берип коюңуздар. Туулган күнүмө сонун белек болду. Элдин керегине жараган жигиттерден болсун. Мени алып келген ата-энеме жана келинчегиме рахмат. Ак жолубуз өмүрлүү келечектүү болсун деп билдирүү калтырган. Буга чейин жубайы 14 ноябрда уулду болгонун айтып, ысымын ак жол коюшканы белгилүү болгон. Белгилей кетсек, Ырчы Омар менен келинчеги Диана 2017 жылы баш кошкан. Алар буга чейин бир кыз, бир уулду тарбиялап келишкен. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлназ Сыранчиева классикалык музыка концертин тартуулады. Концертке белгилүү коомдук маданий ишмерлер катышты.
18 ноябрда Петр Шубин атындагы Борбордук музыкалык мектебинде аталган мектептин директору Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлзинат Суранчиева музыкалык мектепте окуган окуучуларга жана ата-энелерге арналган классикалык музыка концертин тартуулады. Анда Гүлзинат Суранчиева белгилүү дүйнөлүк классиканын мыкты үлгүлөрүн аткарды. Концертке белгилүү коомдук маданий ишмерлер катышты. Белгилей кетсек, ырчы Гүлзинат Суранчиева Ысык көл областындагы Каракол шаарында 1978-жылы туулган. Кош жылдыз сезим аттуу ырлары менен таанылып келген. Живопис бул көз менен көрчү поэзия, а поэзия бул кулак менен укчу живопис демекчи. Акындар Бердибек Жамгырчиев менен Алтынбек Кыдыралиевдин жаштык музыкасы аттуу поэзия кечеси өттү. 17 ноябрь күнү Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында акындар Бердибек Жамгырчиев менен Алтынбек Кыдыралиевдин жаштык музыкасы аттуу поэзия кечеси өттү. Кеченин ачылышына келген конокторго акындар тууралуу кыскача видео тасма тартууланды. Чыгармачылык кече сахналаштырылган оюн зоок менен коштолуп ырлар окулду. Анын жүрүшүндө Алтынбек Кыдыралиев Арашан ансамблинин коштоосунда жандуу үн менен ырларды аткарды. Кечеде төкмө акындар Азамат Болгонбаев менен Алы Туткучев эки досту мактап алкоого алышты. Он 17 ноябрь Кыргыз киносунун күнү. Кыргыз киносунун бул күнү белгиленип калышынын өзүнчө тарыхы бар. Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүндө кино күнү белгиленип өттү. 17 ноябрда Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүндө кино күнү белгиленди. Иш-чарага маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов катышып, кино ишмерлеринин кесиптик майрамы Кыргыз киносунун күнү менен куттуктады. Министр бүгүнкү күнү жалпы кино индустрия Кыргызстанда динамикалык өнүгүү жолунда келе жатканын айтты жана улуттук тасмаларды жүгүртүүнүн көлөмү жылдан жылга өсүп, республиканын калкынын кинотеатрларга баруусунун саны көбөйүп жатканын белгиледи. Ошондой эле тартылып жаткан атамекендик тасмалар эл аралык фестивалдарда байгелүү орундарга ээ болуп жатканы өлкөдө кино индустриянын өнүгүп жатканынын далили экенине токтолду. Андан тышкары бир катар кино ишмерлерине кинематография департаментинин Кыргыз киносунун отличники төш белгисин тапшырды. Белгилей кетсек, биринчи түстүү көркөм фильм «Салтанат» деп аталып, Кыргыз фильм улуттук киностудиясынын базасында Мосфильм киностудиясынын режиссеру Пронин тарабынан тартылган. 60-70 жылдары Кыргыз киносу гүлдөп, жаралган эмгектер Кыргыз керемети катары таанылган. Уман тобунун белгилүү ырчысы Жасур Рафиков каза болду. Ырчы көп жылдар бою рак оорусу менен күрөшүп келген. Өзбекстандагы Уман тобунун белгилүү ырчысы Жасур Рафиков 14 ноябрда дүйнө салды. Бул тууралуу топтун мурдагы мүчөлөрүнүн бири Шахрух Instagram баракчасына билдирген. Ырчы көп жылдар бою рак оорусу менен күрөшүп келген. Бир нече жыл мурун Шахрух Өзбекстан элине кайрылып, ал үчүн дуа кылууну өтүнгөн. Эскерте кетсек, Уман тобунун дагы бир ырчысы Захид Рискиев 29 сентябрда BMW үлгүсүндөгү унаа менен катуу кырсыкка кабылган. Окуянын кесепетинен бир адам ошол жерден каза болуп, 3 адам, анын ичинде Захид өзү оор абалда ооруканага жаткырылган. Ал дагы эле ооруканада. Аталган Уман тобу Өзбекстандагы белгилүү ырчылардын катарын түзгөнү менен учурда тагдыр аларды сыноосуна алып, желдей таратты. Белгилей кетсек, Уман тобу 2007-жылы Ташкентте түзүлгөн өзбек эстрада тобу. Башында Жазо деген ат менен чыккан топ кийин Уман деп өзгөртүшкөн. Болливуд жылдызы Айшвария Рай кызы менен түшкөн сүрөтүн жарыялап, катуу сынга алынды. Айрымдары бул Индиянын маданиятына туура келбегенин жазышса, айрымдары чоңоюп калган кызды оозунан өпкөнгө болбой турганын билдиришкен. 1994-жылы дүйнө периси болгон индиялык белгилүү актриса Айшвария Рай өз кызын оозунан өпкөнү үчүн көрмандары тарабынан катуу сынга кабылды. Бул тууралуу дүйнөлүк басылмалар жазып чыгышты. 49 жаштагы Болливуд жылдызы Instagram социалдык тармагына кызы менен түшкөн сүрөтүн жарыялап, аны 11 жашы менен куттуктаган. Бирок коомчулук бакыт, ден соолук тилегендин ордуна баланы оозунан өбүү туура эмес деп эсептеп, Айшвария Рай катуу сынга алынды. Айрым колдонуучулар чоңоюп калган кызды оозунан
тарабынан өпкөнгө болбой турганын жазышып, сүрөттү жарыялоонун кереги жок экенин билдиришти. Арасында бул Индиянын маданиятына жатпай турганын да жазышты. Ошол эле учурда аны колдогондор да болду. Алар апасы кызына ушундай жол менен энелик мээримин көрсөтүп жатканын айтышса, айрымдары бул нормалдуу эле көрүнүш экенин жазышты. Айшвария Рай 1973 жылы 1-ноябрда Индиянын Мангалор шаарында төрөлгөн. Атасы Кришная Рай деңиз флотунун офицери, апасы Вринды Рай жазуучу болгон. Жылдыздардын жашоосундагы акыркы жаңылыктар ушулар болду. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.